Жалал Абад шаарындагы Эркиндик аянтына бийиктиги 27 метр болгон балат орнотулуп, 12 декабрда жандырылган. Балатыны жана анын айланасын кооздоо үчүн жергиликтүү бийлик 800 000 сом сарптады. Эң негизгиси елкага былтыр 1 миллион 700 000 акча бөлүнсө, быйыл 800 000 акча гана каратылды да жасалгалууга. Бир эле елка эмес, шаар ичиндеги бардык көчөлөргө жарыктандырууга ошо 800 000 акча бөлүнгөн. Анткени менен Жалал Абад шаардык коммуналдык чарба жана көрктөндүрүү департаментинин жетекчиси Саид Ибраим Жакыпов балаты менен шаар көчөлөрүн кооздоо үчүн 700 000 сомдон көбүрөөк гана каражат сарпталганын айтат. Жогорудагы сумманын ичинде балатынын каркасын тургузуп, кайра бузуп берүү кызматы да камтылган. Жасалгалоо шаар боюнча жасалгалоого 700 000 каралды эле, балаты неме деп. Анын ушу 500 000 600 000 утту. 600 000 ошол полностью балатыны тургузуп, балатырга версин мелерди жаңылап. Былтыргындай кайталанбайт. Былтыр башкача оформдетилген, быйыл башкача оформдетилди. Берки бузуп кураштыруугачы 200 000 тендер бердик эле, аны 130-140 000 утту. Алар тургузуп беришти, ошо 27 000 болгон. Шаар башчысы менен коммуналдык чарба департаментинин жетекчисинин сөздөрү эки башка болгондуктан документтерди көрүүнү сурандык. Анда балаты менен шаарды кооздоо үчүн 605 000 сом балатыны тургузуп, кайра бузуп берүү кызматы 195 000 сомго тендер аркылуу берилгени белгилүү болду. Бирөөсүнө Алия деген осо жеңип алган. Ал 605 000 уткан. Ал полностью мени елканы оформить этишти. Эркиндик көчөсүнө, Пушкин көчөсүндө да, Грянилинде, Токтогул көчөсүндө. Ошол площадь ичи, площадьдын жанында чоң бак бар. Анын ичинде жарыктандырууларды киргизди. Экинчи лотту Улан 1 деген осо жеңип алды. Алар бизди елканы полностью монтаж кылып берди. Тургузуп беришти толугу менен. Эртең жаңы жылдан кийин 13 январда Старый Новый год болот. Ошондо келишип, алар полностью кайра демонтаж кылып, алып келип складка жий берет. 800 000 сомго кооздолгон бийик балатыны көрүүгө күн сайын жүздөгөн адамдар келүүдө. Алардын айрымдарына балатынын жасалгасы кеткен каражатка ылайыктуу кооздолгонбу деген суроо узатып көрдүк. Биздин мезгилдегидей эмес. Биздин мезгилдерде раса игрушкаларды ийилип, сону болчу эле. Азыр эми ошо заманбап кылып жасапсыңар, жакшы эле. 800 кетпесе керек бул. Кагаз эле экен дешип атат го. Турабы 800 деп билбейм, 800. Көрдүк мына кагаздан экен, жыртыктары бар экен, немелери бар дешти. Кетеби? Кетип калабы? Жок. Аллага шүгүр. Ама немебизге рахмат, шунчалык жасап бергенигечи. Аллага шүгүр. Майлы. Рахмат. Заманыбыз тынч болуп, эл журтубуз тынч болсун. Губернаторлорго деле жакшы, рахмат, рахмат. Жакшы елка. Шунчалык болот. Кудайга шүгүр деш керек. Бул елка бийик экен. Жакшы боз болуптур. Жакшы болуптур. 800 000 эми ошондой эле экен. Ылайыктуу экен. Интернет сайттарга чыккан маалыматтарга таяна турган болсок, балатыны кооздоого өлкө боюнча Жалал Абад шаары эң көп каражат сарптаган. Тагыраагы Ош шаардык мэриясы 27 метрлик балатыны кооздоо үчүн 600 000 сом сарптаган болсо, Борбор кала Бишкектеги негизги балаты каражатты үнөмдөө максатында өткөн жылдагы эле жасалгалар менен кооздолгон. Белгилей кетсек, өткөн жылы Жалал Абад шаарын жана балатыны жаңы жылга карата кооздоо үчүн 1 миллион 50 000 сом сарпталган болчу. Кабылбек Көчкөнбайұлы, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу.